Урматтуу Москва шаарында убактылуу эмгектенип жана жашап жаткан мекендештер. Кыргызстандагы 2021-жылы 10 январда өтө турган шайлоого карата Москвадагы граждандык активисттер тарабынан, биздин мекендештерибиз тарабынан Москва шаарында мекендештер маалымат борбору ачылган. Урматтуу мекендештер, ушул маалымат борборуна келип баарыңыздар консулдук каттоо жана форма 2 толтуруу боюнча маалымат алсаңыздар болот. Жана ушул жерден баарыңыздарга сүрөт чыгаруу, анкета толтуруу боюнча граждандык активист иштеп жаткан балдар жардам беришет. Урматтуу мекендештерим, биздин Кыргызстанда азыр көрүп тургандай саясий кырдаал өтө оор болуп турат. Мамлекеттин келечеги үчүн, келечек муундардын келечеги үчүн кайдыгер карабай баардыгыңыздар өз атуулдук милдетиңиздерди аткарып, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 52 статьясынын 2 бөлүмүнө ылайык баарыңыздар президент шайлоодо келип добуш берип өтүүгө чакырат элем. Бизде эч кандай кандидаттарды, талапкерлерди бөлүү жок. Мекендештер маалымат борбору баардык талапкерлердин колдоочуларына, баардык мекендештерибизге бирдей жардам көрсөтөт. Урматтуу мекендештер, дагы да ойлонуп, тең салмактап көрүп, бизге кайрылып 2020-жылдын 10 январында өтө турган президенттик шайлоого активдүү катышып берүүгө чакырам. Ассаламу алейкум, жалпы жамаат, урматтуу мекендештер. Биз ушул маалыматты мындан 4 күн мурун түз эфирге чыгып бөлүшүп коюшубуз керек болчу. Азыр ушул шайлоого даярдык, ошого байланыштуу такыр 1 мүнөт дагы убактыбыз болбой атат тилекке каршы. Адилеттүү шайлоо болсун деп күнү түнү аракет кылып даярданып жаткан учурубуз, жарандык активисттер. Анан бул 2021-жылы 10 январда Кыргыз Республикасынын президентин тандап алуу күнү. Мына ошого шайлоого катышуу үчүн чет өлкөдө ушул жерде убактылуу Москва шаарында эле эмес, деги эле жалпы сыртта убактылуу иштеп жүргөн мекендештерибиздин баардыгы кайсыл жерде консулдук бөлүмдөр болсо ошол жерлерге келип биометрикалык каттоодон өтүш керек жана консулдук каттоодон өтүш керек. Эгер биометрикалык каттоодон мурун өткөн эмес болсо, биометрикалык каттоодон жана консулдук каттоодон өтүш керек. Бул каттоодон өтүү менен жаран шайлоого катышуу укугуна ээ болот. Мен башка Европа жакты же болбосо Кореяны эмес, ушул Москваны айтайын, Россиянын ичинде Москваны айтайын. Москвада биз мындан 4 күн мурун Бүтүн Кыргызстан партиясынын колдоочулары, гражданский активисттер, ошолордун катарында мен Калдарбек Умакеев Дүйшөнбекович жана Мекенчилдер партиясынын бул жерден гражданский активисти Авазбек Абдрахманович жана ошондой эле Чоң Казат партиясынын колдоочусу, гражданский активист Нурланбек Алыбаев, мына ошол жигиттер болуп, жана башка активисттер болуп, консул менен Эдуард Кашкаевич менен сүйлөшүп чыкканбыз. Бул шайлоого катышуу үчүн учурда Москвада, могу консулдук бөлүмдө иш күндөрү саат эртең мененки канчадан баштап? Саат 10дон баштап 18:00-га чейин, ал эми дем алыш күндөрү, суббота, воскресенье күнү саат 10дон баштап саат 3гө чейин консулдук каттоодон өткөрүп атышат. Эми бул консулдук каттоого катталып, консулдук каттоого туруу менен ар бир шайлоочу өзүнүн каалаган кандидатына келип добуш берүү укугуна ээ болот. Эске сала кетсем, 2017-жылы президенттик шайлоодо форма 2 тапшырбай калдым, консулдук каттоодон өтпөй калдым, мени шайлоого киргизбей койду деген аябай чоң кызычуу болгон бул жерде, Москвада. Мына ошол нерсе кайра кайталанбаш үчүн ар бир жаран өзүнүн жарандык позициясын колдонуп, укугун колдонуп, гражданский обязанностин колдонуп, шайлоого катышууга укугуна ээ болуш керек. Ал нерсе ар бир жарандын өзүнөн гана. 1 саат убакытты бөлүп, аябай келип консулдук каттоого өтүп кетиңиздер. Консулдук каттоонун дареги метро Добрынская, Большая Ордынка,
номер канча эле адрестин? Большая рынок 62. Мына ошол жерге келип консулдук каттоого өтүп кетиңиздер. Учурда азыр ал жерде бир эле окошко иштеп атат. Бирок бизде ушундай эми шайлоого жакындаган сайын биз дагы талап кылабыз. Шайлоого жакындаган сайын консулдук каттоого турам дегендер көбөйөт. Биз дагы ал жерден дагы 2-3 окошканы ачып берүүсүн суранабыз. Анан бул мекендештер маалымат борбору деген канал боюнча кыскача айта кетейин учурдан пайдаланып, биз опрос жасайбыз. Кыргыз Республикасына, Кыргызстанга президенттик башкаруу керекпи, же болбосо парламенттик башкаруу керекпи деген маселени көтөрүп, бул коомчулуктан элдин добушун угуп, элдин үнүн угуп, именно ушул каналдан түз чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Биз менен байланышта болуп туруңуздар. Биздин телефон номерлерибиз төмөндө жазылган. Жана ошондой эле бул каналга жазылып, катталып коюңуздар. Рахмат. Мынаке келдим азыр дворуначы. Азыр чыгышат балдар. Мен силерге утуруп тартып ташап турам. Метро планерная. Төрт эле адам батат машинага, бирок 6 киши күтүп турат экен. 6 кишини апарам. Азыр көрөбүз, кантип батырабыз машинага 6 кишини, аракет кылабыз. Аракет кылып көрөбүз. Жигиттер, мынакей келишти. Азыр сүрөткө түшөбүз. Чын жүрөктөн колдой турган балдар. Жүрөгүндө Мадумаров деген балдар келишти мына. Азыр буларды сүрөткө түшүрөйүн. Сүрөткө түшүрүп азыр офиске жөнөтөйүн. Мына фон болот экен, а? Мына аркасы раса. Ал жайна экен салонуна окшоп кетет экен, а? Мына ке жигиттер 1, 2, 3, 4, 5. Мына 6-чы мен водитель 7-си. Батау экенбиз эми. Куштар маны алдыңар. Мына барып консулдук учеттон өтөбүз деген атуулдарыбыз. Эр азамат кыздарыбыз, жигиттерибиз мына. Ана баткылачы аркага. Куштар бияка 4 киши. 2. Мадмаровдун колдоочулар бар. Бурса чык. Кыргыз эли үчүн Мадмаровду колдойбуз. Кем? Бийле колдурам. Мынаке аркада канча адам отурабыз? 4 адам отурасыңарбы? 5 адам отурасыңар аркада. 5 та. Аркада 5 адам отуруп алыппыз, бирок айла жок да эмне кылабыз эми? Алдыда менен 6 та болот чындык. Бул жерде алдыда 6, мен менен 7 киши кетип атабыз. Консулдук учетко катталганы баратабыз. Метро планерден чыктык азыр. Барабыз азыр Погорельский переулокко, метро Добрынская. Консулдук учетко барып катталып келгени жөнүндүк. Каттап келген айкөл кыргыз элден биз берекесин төгүп турган ажайып бакубаттуу асыл кымбат жерден биз берекесин төгүп турган ажайып бакубаттуу асыл кымбат жерден биз. Консулдук каттоого баратабыз. Консулдук каттоого Москва шаары. 5 декабрь. Saat. Мына Белорусский вокзалга келип калдык. Консулдук каттоого баратабыз. Абайла. Акырын. Метро Белорусская вокзал, Белорусский вокзалга келип калдык. Планерден чыкканбыз. 15 минутта убактыбыз өттү. Белорусский вокзалга келдик. Центрге кирип баратабыз. Достор, теманы консулдук учетко бөлөлү. Бүгүнкү теманы консулдук учетко бөлөлү. Давайте жапатырмак бардыңар, тургула келгиле, консулдук учетко келгиле. Күндө эле суук эмес экен, мына жыпчылуу экен, мына башка им жок, ушуган жокмун. Сон эч кандай кар жок, жамыр жок, эртең дагы жакшы болот, Кудай буйрса күнчө. Давайте келгиле, ордуңардан тургула дагы жөнөгүлө. Консулдук учеткон 3-4 сантиметрлик сүрөттөн 2-3 алып алып туруп келгиле дагы. Паспортуңар менен консулдук учеттон өтүп кеткиле. Мынакей.
Assalamu alaikum жертештер. Бүгүн жалаң ноқаттықтарды алып келдім. Қырғыз Ата айыл өкмөтүнөн классташым, инилерин, аяшымы 7 киши алып келдім. Консулдук учетко келип, азыр катталышып атат. Жарым саатта 6 киши уже үчөө кирип кетти, жарым саат өттү. Алдыда 50 киши бар болчу, алар өтүп, артынан уже биздин келген балдар киришип атат. Өтө бат болот экен, каттоо. Ноқат району Кыргыз Ата айыл өкмөтүнөн көтөрмөлүктөр өтүп атабыз консулдук каттоодон. Достор, мына азыр мен 6 киши алып келгенмин. Биздин алдыбызда 6 кишинин алдында 50дөй адам турган. Мен убакытты мына машинамы парковкасынан билип атам да, жарым саат өттү, төлөгөнүм өч. Жарым саатта биздин алдыбызда 50 адам өтүп, уже консулдук учеттон мен алып келгенден 6 кишинин 3-өө кирип кетти, уже азыр 3-өө чыгат. Жарым саатта уже 50дөн ашык адам өтүп койду. Консулдук учеттон өтө бат болот экен. Давайте чамдагыла үйдө отурбай. Бат эле. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Келе жаткан президенттик шайлоодо Москва шаарында добуш берүү үчүн консулдук каттоодон өтүшүбүз керек. Консулдук каттоодон өтүү үчүн паспорт жана 3х4 2 дана сүрөт керек болот. Ал сүрөттү мынау келе жатып, эгерде сүрөтүңүздө жок болсо, мынау Большая Ордынка 6262 строение 1де Байхан деген кыргыз мамлекетинин элчилигинин кафеси бар. Ошол жерге ичине кирип 100 рубльден түшсөңүздөр болот. Келиңиздер, келечегиңиз үчүн келип консулдук каттоодон өтүп президенттик шайлоодо татыктуу инсанга добуш берели.